баягы орусча жакшы макал бар. Шила мышки не утаишь дегенчи. Баягы бары деле көрүнүп калат да. Бул ушундай акыбалга келерибизди мындан 5-10 жыл мурда эле экологдор айтып келген да. Бактарды кыйбагыла, ушу коомдук унааларга көңүл бургула, ушул деген шаардын деген тиги желдей түзүшүн бузбагыла, жолун бузбагыла, тоспогула деп. Анан кийин ушул ТЭЦти модернизацияны өткөзгүлө, жаңы конуштарга баягы жардам берип, ошолорго газ же электр өткөзгүлө, анан кыштын күнү баягы арзандатып кичине баягы жардам бергиле деп айтып эле келе жатабыз. Баарыбыз какшап элечи. Тиги серепчилер, саясатчылар, эксперттер, экологдор, биз, коомдук уюмдар баарыбыз эле айтып келебиз да. Анан кийин мына ана деп коет деле эчтеке кылынбайт. Анан кийин аягы келип мына ушул болду. Мен жана айткандай шаар желденбесе, автоунаалардын деген саны күндөн күнгө көбөйүп атса, баарыбыз машина айдагыбыз келет экен. Бир үй бүлөдө деген 2-3 машина бар керек болсо. Анан кийин жанагы биз айтып аткан контрабанда аткезчилик менен келген төмөнкү сапаттагы аны деген бензин деп атагандан да кое аласың. Ошолор менен жаксак, анан кийин жанагы тиги начар сапаты начар көмүрдү жаксак, анан асфальт келгенсип жана таштандыларды да жаксак. Буга резина кирет, жа пластик кирет, жана чөпүрөк сапырактар кирет, анан кийин сөөктөр, терилер, ушулардын баары жагылат экен. Жалбырактар канча. Ошолордун баары чогулуп келип анан кийин мына биз жылына ошо сезон убагында кыш быйылда эрте башталбадыбы? 2.400.000 тонна Бишкек эле көмүр колдонот. Аны 1.200.000 ТЭЦ жагат экен. Андан тышкары 22 котельниялар бар, шаардык мектептердин котельниялары. Алар деген 4.000 жагат экен. Андан кийин могу жаңы конуштар калганын жагат да, ошондо жарымын. Мындайча айтканда, нефтетрейдерлер ассоциациясынын жетекчиси айткандай 30% түзөт экен ошо контрабандадан аткезчилик менен келген ушу күйүүчү майлар. Булар деген ар кайсы баягы эме менен алып келет экен да. Баягы аттары башка эме менен алып келишет экен да, аны өткөзүшет экен. Аны ошол биздин деген жанагы тиги кайра иштетүүчү заводдорго киргизип эле, анан кийин кайра баягы иштетип туруп эле, анан кийин ушул орто сапаттагы же болбосо төмөнкү сапаттагы эле күйүүчү майды чыгарып туруп эле анан кийин шатыратта сатат экен. Ага деле тигилердер көз жумулат экен, мындай да өтөт. Анан кийин ошонун аркасында баягы тиги чатыры болгон кишилер бар. Алар ак үйдө, көк үйдө, жогорку кенеште отурат. Кээ бир ошол атка минерлердин түздөн-түз ошол бизнеске тиешеси бар. Көмүр бизнесинде өзүнчө, күйүүчү май бизнесинде өзүнчө, таможняда өзүнчө, ар бир өзүнүн долясында отурат. Мамлекеттик тийиштүү органдарга, жогорку кенешке, өкмөткө кайрылабыз, айтабыз, келгиле чогуу чаран иштейли, ушу элдерге түшүндүрмө иштерин жүргүзөлү, массалык маалымат каражаттарын тарталы, чет өлкөлүк жанагы эл аралык уюмдар деле макул, баягы каржылаганга, жардам бергенге, көмөктөшкөнгө. Анан кийин ооба макул деп коет деле, анан кийин түркүн болгон болбогон себептер менен эле жасалбай келет. Жылбайт ордунан. Анан ушул тийиштүү чаралар убагында көрүлбөгөн үчүн мына биз ушул деген келдик да. Азыр деген жөнөкөй эле адамдар сезип баштап турабы? Мен жана айткандай, илгери эле айтканбыз биз. Ушуга келебиз биз. Анан кийин азыр дагы айтып кетейин. Дагы бир биздин багымдообуз боюнча Союз убагында биздин адамдардын, ушул Орто Азиянын жашоочуларынын орто жашы 75-тен 78 жашка чейин болчу. 5-10 жылдан кийин 60-65 эле болот. Ошол жашка эле жашайбыз.